YouTube салам. Бұл KG Smart. Бүгін сіздермен біргелікте біз мұнан алдыңғы шыққан видеодағы комментарийлерге жауап береміз. Кейбіреулеріне жөн ғана комментатор болып оқып, өзінің ой пікірін айтып қоябыз. Негізі мұндай тематика бізде көптен бері болды елек. Қайсыл бір учурлары мен сіздерге ардайым жұма сайын далы ушундай видеоларды чыгарып турчумун. Алдын сіздер бір жуманын ичинде бір видеоға абдан көп суроо берчүсүздөр. Мен кийин өзүнчө видео даярдап чыкчумун. Негізі аны қайтарып деле келгим жоқ. Болгону мен сіздерге алдыңғы видеода сөз берген болчумун, жооп беремин деп. Демек мен жооп беремин. Ага чейин кыскача жардама. Урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда бардыгыңыздар кабардар болдуңуздар окшойт. Биз сиздер үчүн ата интернет дүкөн ачып, смартфон, ошондой эле смарт саат, зымдуу жана зымсыз кулакчындарды сатып жаткан учурубуз. Ошондуктан, эгерде сиз жакын арада смартфон алышыңыз керек боло турган болсо, же жакын инсан смартфон ала турган болсо, биздин магазинде сөзсүз сунуштаңыз. K-Smart Store сиз үчүн ар кызматта. Описанияда бардык маалыматтар турат, сөзсүз өтүп жазсаңыздар болот. Смартфондорду көрүңүздөр, өзүңүзгө жакканын тандап алыңыздар. Дагы кыскача жардама, бүгүнкү видеонун спонсору Melbet. Ишенимдүү букмекер. Комментарийде ссылка болот. Баз биздин промокод аркылуу 11 000 сомго чейин бонус алышың мүмкүн. Бизге эмне керек? Албетте, ар дайымкыдай өзүбүздүн экраныбыз достор. Минткенде биздин экраныбыз ар дайым пайда болот. Жок, дагы деле пайда болбой атат. Жок. Мына достор, пайда болду. Так, баштайбыз. Биздин дал ошол видеобуз киргенде 3 күн болду. Бул деген 3 күндөн бери сиздерге видео даярдай элекмин. Бир жагынан өкүнүчтүү достор, кечиресиздер, акыркы күндөрү абдан жалкоо деле болуп кетип жатам. Андан тышкары магазин ачып алып, смартфон сатуу менен дагы алартып жаткан учурум. Башка каналдарыбыз бар дегенде кысасы жумуш көп. Келиңиздер, бүгүн сиздер менен бирге көйгөй жөнүндө эмес, жөн гана комментарийлерге жооп кылабыз. Так, арген азаматсың мыкты дегендерге чоң рахмат. Осанын комментарий жазгандарга аны окуп айтып өтүп кетебиз. Болгону смартфон боюнча, техника боюнча, канал боюнча берилген кеңештерге же болбосо суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз колдон келишинче. Бул видеодо мен айтып кеткен болчумун, урматтуу көрөрмандар, сизге жаккан топ 3 смартфонду тандап, атын комментарий жазып коюңуз, кийин ошону сөз кылабыз деп. Ошол тууралуу сөз кайрылып кетебиз. Андан тышкары дал ушул видеодо биз сиздер менен бирге MIUI 12 тууралуу сүйлөгөнбүз. Ушул жерде эгерде болуп калса, Redmi компаниясы тарабынан чыгарган смартфондор комментарий болуп калса, таң калбаңыздар, булар эмне үчүн мындай деп жазып жатат деп. Бардын түшүнүүңүздөр окшойт, биз баштадык. Так, салам арген. Samsung Galaxy M21 бизге келди беле же келе элекпи деп келген. Бар Кыргызстанда. Братан, Xiaomi Black Shark жөнүндө чыгарыңызчы, Кыргызстанда барбы, акчасы канча турат дейт. Black Shark смартфону азыркы учурда 3 түрдө сатылат. Black Shark 1 бул деген жөн гана Black Shark. Ал эми Black Shark 2 жана Black Shark 2 Pro болуп, булар оюн үчүн атайын чыгарылган смартфон болуп, дал ушундай көрүнүштө болот. Мен сиздерге сүрөттөрүн коюп коёмун жана Кыргызстандагы бааларындагы азыр анык билбейт экен, бирок монтажда сөзсүз бул жерге кошуп койгонго аракет кыламын. Биздин интернет магазинде азырынча жок. Обновление Redmi S2'de бар экен. Абдан кубанычтамын. Бул жерде биздин бир көрөрман жазыптыр, өзүнө жаккан 3 мыкты смартфонду: iPhone 11, Samsung Note 10 Plus, Google Pixel. Негизи 3 смартфон тең 3 тараптан мыкты достор. A40 жөнүндө дагы чыгарчарген дейт. Мен буну Samsung Galaxy A40 деп түшүндүм. Эгерде сиздер кийин дагы мага суроо бере турган болсоңуздар, ар бир смартфондун моделин толук жазганга аракет кылыңыздар. Азыркы учурда ар бир компания тарабынан чыгарган модельдердин түрү ар түрдүү. A40 башка модельдер, башка компания тарабынан чыгарган смартфондор дагы болушу мүмкүн. A40 тууралуу видео даярдайбыз, калтыра албаңыздар. Redmi Note 8 Pro смартфону бар. Эң мыкты телефондордун бири Note 8T алгыла эң мыкты смартфон деп сунуш берип кеткен экен. Мен бул смартфонду эң мыкты дебесем дагы өзүнүн акчасына топ деп айтып кетемин. Сатып алсаңыздар болот негизи. Redmi Note 7 Apple. Так, iPhone 7 Plus окшойт. Galaxy A50 мага жаккан мыкты смартфондор дейт. Негизинен Redmi Note 7ге кошуламын. iPhone 7 Plus смартфону коштам. Galaxy A50 смартфону азыр өзүнүн акчасына топ смартфондордун бири эмес. Менин смартфонум жок экен, Redmi 5 Plus дейт. Бул деген эмне деген билесизби, урматтуу көрөрман? Сиз сөзсүз биздин K-Smart Store магазинине өтүп, биздин магазинден жапжаңы смартфон сатып алышыңыз керек дегеним. Redmi 5 Plus смартфонуна жаңылануу келбейт. Бул деген смартфон эскирди, суроого бүттү достор. Оумин ыргытыш керек. Жооп алып тур, абдан жакшы. iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone 7 Plus иши кылса айфондор сатыңызчы дейт.
iPhone смартфондорун биз эмне үчүн магазинде сатпай жатабыз? Буга жооп бул өтө чоң суроо жана буга жооп бериш деле өтө кыйын. Эмне дегенде iPhone'ун официалдуу филиалы жок. Бул бир болсо, экинчи себеби iPhone абдан кымбат сатылат. Буюрса жакында Samsung'ду кошобуз, кабатыр албаңыздар. Бул жерде Samsung сураган экен. Redmi 8'in заряды өтө жакшы кармайт. Ооба, буга мен кошуламын достор. Эмне дегенде 5000 мАh. Так, мага ийгилик кылгандар баарына чоң рахмат. Note 8 Pro играга өтө сонун дейт. Мен буга кошуламын, эмне үчүн оюн үчүн чыгарган смартфон. Redmi эпте беле дейт, бирдепке мактай бересиңер дейт. Билесиздер достор, мындайда ар бир компаниянын өзүнүн мыкты смартфону бар. Ар бир компаниянын өзүнүн жакшы чыкпаган смартфону бар. Билесиздер, биз эмнелерди көп көрөбүз. Redmi компаниясы тарабынан чыгарылган көпчүлүк биздин кыргызстандыктар колдонуш үчүн чыгарылган топ смартфондор бар өзүнүн акчасына. Мисалы 10 000 сомдон 15 000 сомго чейин алардан мыкты смартфон алсаң болот. Ошон үчүн ошол компанияны сиздерге көп сунуштайбыз. Эмне дегенде биздин чөлдөгө дагы колдонууга дагы ошол смартфондар ыңгайлуу. Эмне үчүн Samsung компаниясын сунуштай албайбыз? Эмне дегенде көпчүлүк учурда Samsung компаниясынан 15 000 сомго чейин өзүнүн акчасына топ болгон смартфондорду ала албай калган учурлар көп болот. Mi Note 10 Pro смартфону азыркы учурда биздин магазинде жок. Жана баасы $1200 тегерегинде болсо керек. Mi 9 Lite, Redmi Note 10 жана Mi 9 дейт, абдан жакшы. Redmi биринчи орунда турат зыяндуулугу боюнча. Ооба, буну мен талашпаймын. Redmi биринчи орунда турат. Негизинен баардык эле смартфон зыян, аны деле унутпашыбыз керек. OnePlus 8 Pro, Mi 10 Pro, iPhone 11 Pro Max, Oppo Find X2, Vivo X50 Pro дейт. Бул азыркы учурда эң популярдуу болуп жаткан рейтингдеги смартфондор болуп турат. Бул жана интернетке кирип жазып койгон. Менин телефонум бар экен, Redmi 7 дейт. Ооба, Redmi 7 смартфондор бар. Redmi 6дан өйдөсүнө Mi 12 келет. Ошону эстен чыгарбасаңыздар болот. Эмне үчүн WhatsApp'тан голосовой сообщениялар угуп жатып, караңгы болуп калат? Ушу маселени чечип бериңизчи, сураныч дейт. Түшүнбөдүм, кандай караңгы болуп калат? Сиздер түшүнгөн болсоңуздар комментарийге жазыңыздарчы, кийин видео даярдап калсак сөз жооп беребиз. Мага жаккан телефон Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi 9T жагат ушулар дейт. Өзүнүн акчасына топ смартфондор. Mi 9T Pro мага жагат, колдонум дейт. Мен кубанычтамын. iPhone Pro Max чыгарчы дейт. Эгерде ушунчалык адамдар суранып жаткан болсо, чыгарыш проблема эмес, аны чыгарабыз. Mi A2 Lite жокко дейт. Бул дегени достор, эмне деген билесиздерби? Сиздер сөз кейс смартфон магазинine өтөсүздөр. Эгерде смартфонуңуздар эски болсо, обновление келбей турган болсо, жаңы смартфон сатып алыңыздар. Биз сиздерге жаңы мыкты смартфон алганга жардам беребиз. Толук маалымат описанияда турат. Менин тизмем Redmi Note 8 Pro, Mi 9, Mi 9T Pro дейт. Менин телефонум жок экен, Redmi 5 Plus. Бул дегени кейс смартфонго өтөсүз, жаңы смартфон сатып аласыз. Кандай смартфон сатып алганга биз сизге өзүбүз жардам беребиз. Эгерде кимдин смартфону жок болсо, демек сиздер жаңы смартфон сатып алышыңыздар керек, достор. Буну билип коюңуздар. iOS 14 обзор кыл арген чыктыбы дейт го. iOS 14 чыккан достор, толук обзор кылыш үчүн бизге iPhone деген смартфон керек. Жана iPhone колдонгон адамдар керек. Менин оюмча, менин каналымды көргөн адамдардын көпчүлүгү Xiaomi, Honor, Huawei, Samsung смартфондорун колдонсо керек. Макул. Келиңиздер, бул жерге мен подкастка кылам достор. Бул жерден подкастка чыгат. Бул дегеним мында аппак чыгат. Ошону бассаңыздар голосовой чыгат. Жоң гана суроолор болот. iPhone, Xiaomi, Samsung, Honor деген. Ошонун кайсы бирин басып коюңуз, сиздин смартфонуңуз кандай болсо, ошол аркылуу мен билип аламын кимде кайсы моделдеги смартфон көп экенин. Башта ортушун кереги жок. Samsung 10S, iPhone 7, так, планшет абдан жакшы. Samsung A20 абдан жакшы. S9, S8, S10 дейт. Абдан жакшы. Бул жерде абдан болуп тур. Жаңы телефон алгыга келсек, смартка бар, жаңы сотка сатып ал, мага лайк басышты унутпа дейт. Келиңиздер, мен да бир лайк басып коеюнчу. Азыр болсо мен сиздермен кошушамын. Кийинки видеого чейин аман туруңуздар.